Сбербанк картанын убакыты толугу менен бүтөт. Ушуну эске алыңыздар. 24-түнөн кийин мен сиздерге жаңы Сбербанк картанын номерлерин жарыяга берем. Nazır Irkutsk'den momunday jıgaçlar hazır gelip nazır büt bardığını düşürüp kaldı. Peter'den balаңыз жиберген аманат биздин колубузга gelip düştü 10.000 so'm. Ben ушул 6 ay неке азыр бүгүн жалпысынан 40.000 so'm акча тапшырдым. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз Акниет Аманат коомдук фонду азыр Жалал-Абадтын Кургавойдо Ош-Бишкек трассада турабыз. Ош-Бишкек трассасында Иркутскден, Россиянын Иркутск шаарынан келаткан КамАЗдын алдында турабыз. Жомарт агабыз ушул КамАЗды башкарып, КамАЗга толтура жыгачтарды жүктөп алып келет экен. Бизге чалып, мына келсең тосуп ал, ушундай аманат бар эле, ушул аманатты алып калчы деп чакырган экен. Портер менен келип, буйруса алып кетип атабыз. Жомарт ага, Иркутскден чыкканыңызга канча күн болду? Канча күн жол жүрдүңүз? Анан ушул аманат боюнча айтып кетсеңиз. Иркутскден чыкканыбызга 1 жума болду. Ал жактан ошо Мирбек деген ака бар экен, ошол берип сиздердин адресиңизди да айтып. Неде бербирди? Сиздерге толук айтпады? Ошо барсаң ошол жерден тосуп алышат деп. 1 жума жол жүрдүңүзбү? Машалла. Жолдо кандай болду? Кыйналып атсызбы? Албады экен. Жакшы, шериктер менен келип атасызбы? Машалла, Алла разы болсун. Жомарт ага, мындайда, бул азыр сиз алып келген аманат Жалал-Абадка муктаждар комплексин салып атканбыз. Оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн дейт. Ошол Мирбек ага сизге айтпаптыр. Атайын айтпаса керек. Мен айтууну туура көрөм, себеби ошондой агалардан башка инсандар көрүп үлгү алса экен деп айтабыз да. Ошол агабыздан Алла разы болсун. Буйруса канча штук бербирдилер? 80. 80 штук баягы Иркутскден биз күткөн стропила келди. Биздин дарегибизге келди. Азыр комплекске түшүрүп аткандан дагы тартып алабыз. Жомарт ага сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Кудай буйруса машинаңыз эч качан токтобосун. Алдынан шамал өтө берсин. Ушул бизге алыстан Россиядан ушул аманатты алып келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушул салынып аткан муктаждардын дуасы түздөн-түз тийген болсун. Рахмат сиздерге. Анан ушул Мирбек ага дагы рахмат айтып коюңуз. Алла разы болсун. Салам айтыңыз, чоң рахмат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биз анда эмес азыр комплекстен 0 стропиланы түшүрүп алган баалыбызды тартабыз. Размерин билесизби? Жок. Мына ушу кадимкиле стропилага жарай турган жыгач. 50-ка чыкпаса керек. Сараковка экен. 4кө 14 или 4кө 5. Эменин стропиланын эң күчтүүсү. Мына как раз бизге стропила керек болуп атты эле. Жакшы болду. Буну калса азыр алып барып усталарга тапшырабыз буйрса. Рахмат ага. Рахмат, Алла разы болсун. Салам алейкум. Кооп турмаңыздар.
Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биз буйруса Акниет Аманат коомдук фонду бүгүнкү күндө колдон келишинче мына ушундай жумуштардын үстүндөбүз. Биз азыр бүгүн 21-июнь болуп калды окшойт. Ошко кетип баратабыз. Кудай калса бүгүн понедельник, эртең вторник күнү жана Баткен коголаңында колунан айрылган Руслан бир тууганыбыздын үйүнүн фундаменти стенасы башталат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, азыр оюмдагы ушундай ар жака бөлүнүп кетти. Биз кечээ күнү сиздер менен ушундай иштер менен бөлүшө албай калдык. Бизге мен азыр жогоруда айтып өттүм, азыр Иркутскиден момундай жыгаштар азыр келип, азыр бүт бардыгын түшүрүп калдык. Ошол фурадан түшүрүп аткан маалында дагы ал фураны айдап келген водитель агабыз дагы аманатты бизге өткөрүп берип аткандыгын алып койдук. Мына ошол аты Мирбек деди окшойт. Иркутскиден Мирбек ага, сизден Алла разы болсун. Сиздин аманатыңыздан бул жерге келип түштү. Кудай кааласа мына ушул муктаждар комплексинин 2-кабатын чатырына бир жакшы иштерине жарайт. Стропилаларына толук жетпесе дагы, бирок жакшы иштеринде Кудай кааласа жарап берет иншалла. Анан сырткары мына көрүп атасыздар, иштер Кудайга шүгүр кетип атат. Азыр бүгүн айнек салган усталарды алып келип, азыр 1-кабатта дагы 6 айнек бар экен. Ал 6 айнек могу верендалар, бут чече турган жерлердин алдында чоң-чоң. Бул жагы 2,10го, бийиктиги 2 окшойт. Бул жагы 2,5га 2 чоң-чоң айнектерди размерлерин алып кетти. Мен ушул 6 айнекке азыр бүгүн жалпысынан 40 000 сом акча тапшырдым. Ал 40 000 сом кечээ күнү мен сиздерге айттым го, өзү убагында муктаж болуп, сиздердин жардамыңыздар менен муктаждыгынын бир топ маселеси чечилген бир тууганыбыз 100 000 сом акчасын жөнөткөн деп. Мына ошол бир тууганыбыз ушул жердин айнектерине муктаждыгына бир жакшы нерсесине жарап берсе экен деп ушул жерге салымын кошуп кеткен. Мына ошол бир тууганыбыздын 100 000 сом аманатынан 40 000 сомун мына ошол айнектерине бердик. Андан сырткары мен өткөндө айттым, 24 000 сомдук биз Баткенде жүргөндө материал алынган экен. Мына ошол материалдарга дагы ошол берген бир тууганыбыздын аманатынан берилди, Кудай кааласа. Андан сырткарда бир топ ушундай материалдарына жарап атат. Күн санап материалдар келип атат. Бүгүн дагы бул тактадан башка дагы биз эмне материалдарды алып атабыз. Азыр колубуздан келишинче баягы майда чүйдө мык, чаңга экен, мелочевкалары көп экен бул жерге. Көзгө көрүнүктүү чоң материалдарынан караганда баягындай майда материалдары бир топ каражат болот экен. Мана ошол материалдарды дагы күн санап биз жокто усталар ошол магазинден күндө барып 2-3 000 сомдук ушундай майда чүйдөлөрүн жаздыртып алып ачат. Мына ошол сиздердин аманатыңыздардан ошол жерге жеткирип атабыз. Андан сырткары урматтуу мекендештер, биз мен кыскача айтып кетейин. Жашасындык балдар кече эмес, мурунку күнү аты ал агабыздын аты дагы Белек деген таксыр экен. Мына ошол Белек деген таксыр атымды айтпа деди, эсимен чыгып калыптыр. Айтып кое берейин, ушунча болуп калды. Мына ошол таксыр достору менен биригип 10 000 сом акчасын мурунку күнү тапшырып кеткен. Ошол эле күнү табылды деген Жалалаттан бир тууганыбыз 1000 сом акчасын берип кетти. Москвада бирге иштеп жүргөн Миша деген бир тууганыбыз 600 сом акчасын тапшырды. Дагы бир эжекебиз Атайын Таш көмүрдөн келип, ушул дуаңарды гана берип койсоңор болот деп, ал эжекебиз дагы 1000 сом акчасын берип кетти. Андан сырткары кечээ күнү мен комплекске түштөн кийин келдим. Бирок түшкө чейин бул жерге бир тууганыбыз келип кеткен экен. Устака келсеңиз, Атабек эге келип жолуккан экен. Ким келип кетти, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Assalomu alaykum. Kecha bir ayol kelib ketdi, opasi ekan, o'zi Rossiyada ishlaydi ekan, Peterda. Atim aytmang deb o'zi chaldi, menga 10 000 so'm opasidan berib berdi. Ne der ekan? Andan sirtqari ustalarga da bet berib ketgan. Ustalarga bet berdi. Maşallah, abet alып келди. Alып keldi opasi. Maşallah, Allah razı olsun. Geçe biz ошо bir жерде ошол ихсан кылып, Кудай кылып, ушундай иштер менен жүргөн маалда
бир эжекебиз кайта чалып адресте сурады эле. Анан адрести берип койсом, мына ушул жерге келип 10 миң сом акчасын анан кийин ушул усталарга обетин берип кеткен экен. Аманат мынакей азыр биздин дарегибизге 10 миң сом, Mana. Мынакей Россиядан кайсыл жерден экен? Тюмендедиби? Питерден. Питерден балаңыз жиберген аманат биздин колубузга келип түштү, 10 миң сом. Бирок Атабек, мен сизге бересем бар эле. Мына сизге ушул кайра эле 10 миң сомго 10 миң сом кошуп, мен сизге кайра 20 миң сомду өткөрүп берейинчи уста акыңызга. Мен Сесмопоезден 5 миң сом карызым калган, Ана монолиттикин да эсептешелейбиз, Мына ошолордун эсебинен 20 миң сом сизге өткөрдүк, Сиздерге рахмат, Алла разы болсун. Куда каласа дагы да калган эсептешебиз, Азыр чатырына крышасына киришти, Киришти уже бүттү. Балкалары таштамай жеттиби? жетти кунда каласа. Дагы не материалдарды алыш керек? Материал эми стропила и хары, ушундай майда-чүйдүү материал эки. Түшүнүктүү. Улам керектүүсүн алып турабыз анда. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, сиздердин жиберген аманатыңыздар даректерине Кудай буйрса келип атат. Келип аткандыгы үчүн иш жүрүп атат. Иш токтоосуз кетип атат. Кече бир тууганыбыз чалып, медер баягы 100 миң сом, 50 миң сом, 10 миң сом жардам бергендердин эле атын айтпастан 500 сом, 100 сом, 1000 сом бергендердин эле атын айтып койсоң жакшы болот эле деп, себеби ошолор деле бир сүйүнүп, же болбосо ошолор деле бир кийин да бере тургандай болуп калса жакшы болот эле деген ушундай сөзүн айтты. Мен деле аны аябай туура кабыл алдым. Туура түшүндүм. Негизи бардыгыңыздардын атыңыздарды айткым келет. Ошол 50 миң, 100 миң бергендердин деле атын айтканым жок. Мен аларды мисал катары айтып кеттим. Алар ким экенин мен сиздерге мисал катары айтып кеттим. Алар бириси өтө муктаж инсан, бириси аял киши. Андан башка канчалаган адамдар жардам берип атат. Мына ошол 500 сом, 1000 сом жардам бергениңиздердин бардыгын биз жазып атабыз. Кээ бирлерин жаза албай калып атабыз. Бирок бардыгыңыздардын жиберген аманатыңыздар, ошол Сбербанк картага жөнөтүп аткан аманатыңыздарды улам алып ушул жерге иштетилип атат. Мен Кудай кааласа бардыгыңыздардын салган аманатыңыздарга отчет бергени дайым эле тактык менен аракеттемин. Эгерде кимдир бирөөңүздөрдүн атыңыздар чыкпай калган болсо, кыжаалат болбоңуздар, сарсана болбоңуздар. Сиздердин аманатыңыздар мына ушул жерге келип аткандыгы үчүн мына ушул иштер жүрүп атат. Бул ошол эле 50 миң, ошол эле 100 миң акча менен иш алды ажылып кеткен жок. Ошол сиздер бай көптү күрсө көл болот, тамчыдан көл куралат. Сиздердин тамчылап салган ушундай аманатыңыздар менен ушул иштер жылып атат. Бул жердеги жумуш чоң, здания чоң көрүп атасыздар. Кичинекей нерсе эмес. Ошондуктан сиздердин салган аманатыңыздар менен бардыгы алдыга жылып атат. Мен неге ар бириңиздердикин айтпай атам, кээ бирлериңиздикин жаза албай калып атам бүгүнкү күндө. Жазып жетише албай калып атам. Аны үчүн убакыт менен отуруш керек экен, жазып жетише албай калып атам. Бириңиздердикин айтсам, бириңиздер капа болуп калабы экен деп, бир күнү толук айтам деп четинен тактап жазып келатам. Көпчүлүгү ушундай атымды айтпай эле кой деп суранышат. Мына ушундай. Эң башкысы Аллах көрүп турат баарыбызды, Кудай көрүп турат. Алла Таала сиздердин да бергениңиздерди көрүп турат. Сиздердин жиберген аманатыңыздарды биз эмне ишке жаратып атканыбызды да көрүп турат. Кудай калса Алланын астында бардыгыбыз ак болсок эле болду иншалла. Мына ушундай. Анда эмесе достор, туугандар, биз бүгүн Ошко Русландын үйүн баштаганы чыгып баратабыз. Эртең вторник күнү Русландын үйүнүн кирпичи башталат. 10 миң кирпич ал жерге түшкөн, дагы 4 миң кирпич төксөк ал жерде кирпич маселеси толугу менен бүтөт. Тиникесине спонсор чыккан, үстүндө жаап берем дегендер чыгып атат. Кыскасын айтканда Русландыкында эле Кудайга шүгүр, жардам берем дегендер жок эмес бар. Анан бул иштер боюнча дагы иштер көрүп атасыздар. Сонун кетип атат. Мына азыр алдына 6 айнек деп атпаймынбы? Бул чоң айнектер. Бул бир айнегин бул жагы 2,5га, бийиктиги 2 болгондо 2,5 квадрат чыгат. 2,5 квадрат эң арзан кылганда $40 калат. Ошондо бир айнегин $40 $110-120 бир айнек болот. Ушуну 10 миң сомдук айнектер да. Ошондо биринчи кабаттын өзүндө эле 60 миң сомдук айнек бар. Мен азыр 40 миң сом акча бердим, ошол эле бай Эмил Таксырга.
Эмил таксыр айтты, мен 40 000 сомдун бардыгына материал алып келе берем. Ушул жерден ашканда экинчи кабатына дагы айнектерди баштайбыз деп. Экинчи кабатта дагы 6 айнек бар. 6 айнектин 2 айнегин бирөө жасап берем деп убада бериптир. Дагы 4 айнегин ушул биринчи кабаттан материал балким экинчи кабатка ашып калышы мүмкүн. Биринчи кабаттын айнеги толугу менен бүткөн. Мына ушундай. Андан сырткары азыр лестницасын дагы кудай калса материалын толуктап алсак буну да баштайбыз. Чатыры кетип атат. Эми эң башкысы обделкага кириш керек. Анан паровой отопленияга да кириш керек. Паровой отопленияга дагы крупный сумманы растап алышыбыз керек экен, себеби жалпысынан айтканда бир 300 секция кабырга деп коет. 300 кабырга эме кетет. Жанагындай батарейкалар кетет, турбалар кетет, насостор кетет. Бунун бардыгын бир жумада жасап чыгып кетет. Ошол бир жумалык жасай тургандардын бардыгын материалдарын растап беришибиз керек. Мына паровойду жакында кудай калса баштайбыз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кудайым тапканыңыздарга берекесин берсин. Кудай калса эртең ошто сиздер менен дагы жакшы күндөрдө, жакшы иштердин үстүндө бөлүшөбүз. Эң башкысы заман тынч болсун, ушул иш токтобосун. Кудай кааласа ушул иштин аягына чейин чыкканга биргеликте Алла Таалам жалпыбызды сапарлашканга насип эткен болсун. Анан бир нерсени айтып кетейин. Бүгүн 22-си деп атамбы? Эртең 23-июнь биздин мурунку Сбербанк картанын убактысы 24-түндө толугу менен бүтөт экен. Сбербанк картанын убактысы толугу менен бүтөт. Ушуну эске алыңыздар. 24-түнөн кийин мен сиздерге жаңы Сбербанк картанын номерлерин жарыяга берем. Андан кийин уже башка кийинки Сбербанк картанын номерлерине салым койсоңуздар болот. Анан шашып калсаңыздар да болот. Бүгүн эртең убактыңыздар бар. Бүгүн эртең биздин Сбербанк карта иштейт, кудай кааласа. Бүгүн эртең катуу аракет кылып, колуңуздардан келишинче мурунку акыр 16-90 Сбербанк картага салып калсаңыздар болот. Мына ушундай туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар.